Assalamu alaikum замандаштарым, мекендештерим. Бир маселе, бир көйгөй. Кийинки мезгилдерде жаштардын арасында сөгүнүү деген жаман адат жайылып баратат. Мурда аялдардын көзүнчө, чоңдордун көзүнчө кичине айбыгышча эле, азыр андай жоголуп калыптыр. Орусча, кыргызча тилине келгенди оттоп сөгүнгөндөр көбөйүп баратат. Маңдайында чоң киши турса деле көз килбей сөгүнгөндөрдү көп байкашып болдум. Сөгүнүүнү калтыралы, анткени биздин молдокелер бекер айтпайт, ким бир сөгүнсө бейиштен бир нече жыл калыстайт деп, бул бекеринен эмес. Анткени чү дегенде эле энеңди деп баштайт экенбиз. Эне бизге эмне кылды эле? Кыргыз айтат го, энеден туулбай эмне, башкадан туулдуң беле, айвандан туулдуң беле деп ашып келгенде айткан сөзү бар. Эне боюнда көтөрдү, эне бизди кыйналып төрөдү, эне эмизип чоңойту, эне тарбия берди. Эми кылган жакшылыгыбыз берген жообуз ошолбу? Чү дегенде эле орусча деле мат деп баштайбыз, кыргызча деле энеңди дейбиз. Ошон үчүн энеге болгон сүйүрмач жүрөктөн чыгып кетип атат. Бул бир. Экинчиден, тилиңе жараша дилиң дейт. Сөгүнгөн сайын дилиң кошо караят. Тилиң бузулса, дилиң дагы бузулат. Анан жан дүйнө бузулгандан кийин, дил бузулгандан кийин адам ар кандай жаман ишке жөндөмдүү болуп калат. Ошон үчүн сөзү анан өзү дейт. Ошо тилди оңойло. Бул экинчи жагы. Үчүнчүсү, бизден кийин да муундар өсүп атат, ошолорго жаман өрнөк көрсөтөбүз. Айтор ушул сөгүүнү таштайлы. Ким эгерде бирөөнүн ата энесин сөксө, ал өзүнүн ата энесин сөккөн менен барабар. Анткени бирөөнү сөксөң, ал да жооп кылып сенин атаңды энеңди сөгөт. Ошон үчүн өзүңдүн айбириңди сакта. Кыргыздын сөзүндө эч качан сөгүүнү болгон эмес. Муну биз кийин үйрөндүк. Ошого суранат элем. Көзөмөлдөйлүч, балдарга айталыч, дейлич. Сөгүнбө, тилиң менен кошо дилиң бузулат деген бир жакшы талим тарбия өнөктүгүн жүргүзөлү. Кудай колдосун, коргосун. Салам алейкум.